Саламатсыңарбы балдар? Мекен таануу сабагы 2-класс. Биз анда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алсак, бири-бирибизге комплимент айтабыз. Анда мен баштап берейин. Силер абдан акылдуу кыздарсыңар. Улантабыз. Азаматсыңар. Бизге кызык болсо керек, жаныбарлар жазында кандай болушат экен? Демек, темабыз жаныбарлар жазында. Жазында көпчүлүк айбандардын балдары пайда болот. Тыйын-чычкан. Тыйын-чычкандын 3-төн 9-га чейин кенедей кызыл эт балдары туулат. 1 айдан кийин алардын көздөрү ачылат. Дагы 1 айдан кийин алар уяларынан чыгып, өз алдынча жашашат. Коён. Коён бөжөктөрдүн сүтүн эмизип тамактандырат. Кичинекей бөжөктөрдү чоочун коён тапса, ал да аларды өзүнүкүндөй эле эмизип, аларды арадан көп өтпөй бөжөктөр чөптөрдү, жалбырактарды өздөрү жей башташат. Аюу, суур, кашкулактар. Жазында чээнден чыгышат. Аюу кышында туулган 2-3 мамалагын ээрчите чыгат. Түлкү 4-6, кээде 12 бачеги тууйт. Алардын энеси 1 же 2 ай бою сүт эмизип тамактандырат. Андан кийин майда жаныбарларды тиштеп алып келип берип турат. Бачекилерин кичинесинен тамак табууга үйрөтөт. Карышкыр 3-4 бөлтүрүк тууп сүт эмизет. Алгачкы учурларда эркек төбөт эт таап, бөлтүрүктөрү менен энесин багат. Кийинчерээк бөлтүрүктөрү тороло түшкөндө алардын ата-энеси тең тамак издөөгө чыгат. Бакалар эрта жазда бойгонуп, уруктарын көлчүк сууларга таштайт. Көбүнчө жасалма көлмөлөрдөн көрүүгө болот. Андан башы тегерек, соймоңдогон, куйругу бар, түсү кара көнөк баштар өсүп чыгат. Чымын, чиркейлерди, курт-кумурскаларды жана жашылчаларга зыян келтирген үлүлдөрдү жейт. Ташбака. Ташбаканын жашоосу токой талаада өтөт. Ал чөп жейт. Ага коркунуч болгондо бутун, башын чөп кутунун алдына катып, кыймылсыз ташка окшоп туруп калат. Анын басышы өтө жай, кыбыр. Кирпи. Талаада, адырларда чөптөрдүн тамырын, данын, сабагын жейт. Анан күндүзү уктап, кеч киргенде чыгып, таң атканга чейин ар кандай курт-кумурскаларды издейт. Ал сүт да ичет. Корккондо тоголоктоно түшөт да, жонундагы ийнелери тик болуп туруп калат. Ал аны жырткычтардан кол салуусунан коргойт. Кирпи жүргөн жерге жылан, чычкан жолубойт. Жазында кирпи 5-6-ны тууйт. Кескелдирик. Тоодо, талаада, сайда жашайт. Ал курт-кумурскаларды терип жейт. Алаксытуу үчүн куйругун тиштеп кесип коюп, өзү көзгө көрүнбөй качып кетет. Жырткыч кесилген куйрукту жеп, алаксып кала берет. Кескелдирик тирүү калат, анан башка куйрук өсүп чыгат. Жылан талаада, тоодо жана сууда жашайт. Жылан жумуртка таштап, андан кичинекей жыландар чыгат. Жыландын шылдырак үн чыгарганы сени байкаганы. Жыландын уясына кол салганда же байкоосуздан басып алганда чоочуп кетип чыгат. Эгин талаасындагы зыян келтирген дан жеген чычкандарды жейт. Медицинада анын тишиндеги уусун идишке куюп алышып, күчтүү дарыларды жасашат. Медицинанын эмблемасында жыландын сүрөтү тартылган.
Балдар, силерге суроолор жана тапшырмалар. Балдар, бул жаныбарлар кышында эмне менен тамактанышат? Жапайы жаныбарлардын адамдарга кандай пайдасы бар? Силерге тапшырма. Жапайы жаныбарлар жөнүндө ырларды жаттап, жакшы көргөн жаныбарыңдын сүрөтүн тарт. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта болгула.